Баткенде чегарадагы кырдаалга байланыштуу болжол менен 24.237 жергиликтүү тургун коопсуз жайга көчүрүлдү. Алардын 10.400-ü коопсуз аймактагы үйлөргө көчүрүлсө, 642 адам убактылуу түзүлгөн пункттарга жайгаштырылды. Бул тууралуу бүгүн 28 январда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Расмий маалыматтарга караганда Баткен районунун Орто Боз, Жака Өрүк, Үч-Төбө, Ак Татыр, Самаркандек, Аксай, Таштумшук айылдарынын болжол менен 6 миңдей тургуну Рават айылына жайгаштырылды. Мыйзам боюнча ушундай бир чрезвычайный ситуация болгондо жергиликтүү органдар 3 күнгө чейин ысык тамак менен камсыз кылып берип туруш керек экен. Түн ичи менен Баткен шаарынын мэри, Баткен районунун акими, Лейлек районунун акими жарандарды ысык тамак менен, ысык жай менен камсыз кылып берди. Шаадат Бердиярова Баткен районунун Кызылбел айылынын тургуну үй бүлөсү менен бирге калаадагы мектептердин бирине келишкен. Анын айтымында көчүрүлгөн жайларда шарттар түзүлүп, тамак аш менен камсыз болгон, жылуулук маселеси да каралган. Тургундардын тилегени тынчтык болсо дешет. Түнгө 11-де келдик, ушул жерге жакшылап күтүп алдылар. Шу жылуу жерге киргизди, рахмат, Алла ыраазы болсун. Бардык шарты жакшы, столовойго барып тамактандырды эртең менен. Бардыгыбызды алып барып жакшы. Медсестра, доктурлар келип текшерип, дарыларды берип, давленияларды өлчөп, баарыбызды жакшылап көзөмөлгө алып турат. Азыр дагы келип бардыгыбызды текшерип кетти. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Лейлек районунун Максат айылынан 400 адам Маргунга, Интернациональный айылынан миңдей жараны Кайрагач айылындагы мечитке көчүрүлдү. Мурза Патча, Саада, Агарык жана Разаков айылындагы жергиликтүү жашоочулар Исфана Сүлүктүгө көчүрүлсө, Самаркандек жана Ак Татыр айылынын миңдей жашоочусу Лейлек Кара Суу, Ак Теректеги мечит жана үйлөргө жайгаштырылды. Негизинен Баткен районунан келди, Баткен районунун Самаркандек, анан Ак Татыр айылдарынан келди. 1000 адамды Лейлек айыл өкмөтү кабыл алды. Андан сырткары Исфана шаар мэриясы, Маргун айыл өкмөтү, Тогуз Булак айыл өкмөтү, Сумбул айыл өкмөтү, Сүлүктүү шаары, Бешкент айыл өкмөтү кабыл алып, жалпы бардыгынын саны 23.055 жаранды кабыл алдык. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы чек арадагы кырдаал туруктуу экенин милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканын билдирет. Ошол кече чыр болгон жерде Тажик Республикасы менен жана Кыргыз Республикасынын милиция кызматкерлери биргеликте патрулдук иштерди алып барып атат. Негизинен азыркы убактарга коомдук саясат туруктуу. Милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте жумуш алып барып атат. Азыркы тапта эвакуация болгон жарандар дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, аларга түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. УКМдин убактылуу көчүрүлгөндөр зарыл каражаттар менен камсыз болгонун билдирди. Облус боюнча кооптуу аймактагы жарандар дагы да убактылуу жайларга жана туугандарыныкына жайгаштырылууда. Облус боюнча жалпы 24.237 жаран коопсуз жайга көчүрүлдү. Бактыгүл Мирадилова, Ернис Азамат уулу, Нур Ньюс, Баткен облусу.